Өзгөчө жаныбар, мына байкасаңыздар, бул чычкан эмес албетте. Мен белканы баласы деп ойлодум, шаарларда болот го Алмаканда. Ошону баласы деп ойлодум, бирок ага да окшобойт, куйругу узун, тырнактары башкача, анан башын карасаңыз көзүн тегереги. Бул башкача да. Бул азыр могу жерде отурсам өзү сайрап алдыма келди, чи деп өзү алдыма келди, анан көрсөтүп коеюн дедим. Бул өзгөчө жаныбар экен, бул ким билет бул жаныбарды кандай жаныбар экендигин. Эмне болгон тагдырда дагы, урматтуу мекендештерим, бул Кыргызстандыкы. Кыргызстандын ар бир жаныбары, кичине болобу, чоң болобу, Кыргызстандын бермети, көздүн карайгенде сакташыбыз керек, жаратылышыбызды коргошубуз керек, кордобошубуз керек. Ууга чыккандар өзүнүн учуру болот, өзүнүн убагы болот. Ошол учурларда ууга чыгышыңыздар керек. Машалла, табаракалла. Чычканга окшоп үн чыгарат экен, чи дейт экен. Байкасаңыздар, үнү кулап атабы. Чи дейт экен. Азыр буну акырын өзүнүн жолуга кое беребиз. Москвадабыз, Москванын өзгөчө жери, мындай лес токойлор өтө көп. Мына эски темирлер, эски арматуралар болсун, мындайлар өзгөчө жерлерден. Москвага мурда келгем, мурда дагы бир келип кеткем, ошондо дагы Сочини, Москваны изучать этип көрүп, эки жагын көрүп. Бизде эң туура эмес көз караш. Бизде ар дайым барып келип жүрө берип, мисалы өзбек туугандар, тажиктер, кошуна өлкөлөр дагы жалаң иштегени барып, бул жерди мындай авторитеттүү өлкө көрбөйбүз да, негедир? Россиянычы. Болсо Россияда деле эс алганы токойлору, башка жерлер өтө көп. Көлдөрү, музейлери, эң чоң музейлер дагы бар бул жерде. Айтайын дегеним, Москвадагылар бара турган жерлериңиздер өтө көп. Азыр мындан чыгып Китай город, метро Китай городко барабыз иншалла. Ал жерде кадимкидей Кытайга түшүп калгандай сезет. Сол ал жерде мурда келген ошондой сезилген, эми азыр көрсөтүп да коелуп атабыз. Урматтуу мекендештерим, ошол неге десеңиз, өзбек туугандарда автобустарда кырсык болуп, бир автобус адам күйүп кетип, ошондой кырсыктар көп болуп, жол азабы, көр азабы көп болуп, Москва, Россия иштеш деп, Москва иштеш, Россия иштеш, Сочи иштеш болуп, туура эмес көз караштар болуп калган, бирок бул жерде дагы көрө турган жерлери бар, лес токойлору бар. Өзгөчөлүгү мени эски үйлөр, анан эски мындай темирлер, орустардын эски үйлөрү болот го, жыгачтан баягы токойдун четинде ошол үйлөрү тартып турат да. Иншалла. Баштадык. Өзгөчөлүгү дагы машина номер маселесинде орустардыкы башкача келет, билесиздер го. Рус деселе дароо жүрөгүбүз тыпылдай түшөт. Күндө качпаган жеримден качып кеттим дейт да бирөө. Кантип десе, күндө аттабаган заборундан да аттап кеттим. Кантип десе, ушу милиция куулаганда дейт да. Без документ жүрүшкө кээ бир мекендештерибиз туура келип калат экен. Ошо жүргөн учурда милиция көрсө эле качып аттабаган заборундан аттап кеттим деп айтып берет да. Айтайын дегеним, коркуу маселесинде урматтуу мекендештерим, ошо милицияны көргөндө дагы бир маселелер болгондо уруу дагы жаман бат чуркайт го. Неге ал кылмыш кылганын билет да, коркутат, коркуу сезим бар. Айтайын дегеним, коркуу ошо кыжалаттылык адамдагы билинбеген күчтөрдү сыртка чыгарат да. Ушуну айтайын дедим. Эркекте сөзсүз түрдө эки нерсе болуш керек. Биринчиси сөзсүз эркектик, экинчиси сабыр. Кээ бирлөр майда, билесизби, өтө катын болуп кеткен, тестостерон түшүп кеткен. Бир аял менен айтышып отура берет да. Көчөгө чыкпайт, ушу телевизор аялы, тишкен нерсеси аялы, темасы аялы. Андай эркек болбош керек. Экинчиси сабырдуу болуш керек. Эмне үчүн сабырдуу? Аялыңа сабыр кыла албай калды бүгүн көп эркектер. Кичине жакшыраак сөзүн дагы, жаманыраак сөзүн дагы көтөрө албайт. Кичине кыймылында, кичине характерин дагы көтөрө албайт. Кичинеге таарынып калат, жаш бала да, жаш кыял кеч. Андай болбош керек. Чындап эркек бол, чындап сабырдуу бол. Аллаху акбар. Мындай табиятта мына ичине кирип кетти азыр. Кана чыга экен. Бирок өтө бат кыймылдайт экен, урматтуу мекендештерим, сиздерге көрүндү, көрүнмөдү. Сары жылан. Көп дагы сары эмес, кара жерлери дагы бар экен. Бул жерде жылан көрдүк. Кээдиги жерде урматтуу мекендештерим, баягы кундуз көрдүк, сиздерге көрсөтө албай калдык. Өкүнүчтүүсү өзгөчө кундуз экен, капкара түстө, прям тигрдин карасындай. Бул жердеги жылан, машалла. Табиятта өзгөчө көп нерселерди көрө бересиң. Жыланы барбы, айгылы барбы, аюусу барбы, бардын көрө бересиң. Биз коркунучтабыз азыр, аю дагы бар дейт бул жактарда. Бисмилла деп кеттибиз. Табиятта ар кандай нерселерди көрөбүз, бул бирөөсү жылан. Өтө көп кездештиребиз, өтө көп көрөбүз. Жана мен айттым, жылан көп экен. Жигиттер карап кеткиле бутуңарды астыга дедим, ишенишкен жок. Мына азыр чуркап келип кармап алдым. Бул өзгөчө
чоңурагы өтө катуу чыгат. Бул токойдун ичинде азыр канча 4,5-5 метр бийиктиктебиз. Бул ошол токойдун ичиндеги жыландардан. Машалла, өзгөчө жылан. Табиятта ичинде болгондугу үчүн өлтүрбөгөнгө аракет кылдык. Керемет жыландардан. Аллах жараткан кереметтердин бирөөсү мына бул жакта. Машалла, табаракаллах. Аллаху акбар. Бул жактар анан бул биздин кичинекей үйүбүз. Тодогу үйүбүз. Ана ушундай урматтуу мекендештерим. Тодо кичинекей болсо да өзүңдүн үйүң болгону өзгөчө жакшы нерсе. Өзгөчө дем берет, өзгөчө күч берет, өзгөчө дух берет. Келип китептериңди жазып, ырларыңды жазып, ошол жерден илхам алып, күч алып, бардык чыгармачылыктарды кылганга өтө ыңгайлуу жер, ыңгайлуу шарт. Эркек болгун келсе сапар кыл. Мына биз бул жагы машинаны коюп көтөрүп карап кетип атабыз. 2,5 сааттык пешком жол. Күн ыстык. Бирок барыш, көрүш деген эрк бар да, күч бар. Бисмилла деп кетип атабыз. Эми 2,5 саат бул жагы пешком. Пешком көп жүрөсүң. Мусапыр адам баягы машинасынан көрө кыймылы көп болот да. Пешком көп болсо ден соолугу үчүн болот. Кеттиген. Өзү чарчап калды бул. Өзү чарчап калды. Мага жетпей атат да басып. Бул жакта аттар, ымакылчу жерлер. Бул жакта өзгөчө боз үй, үч этаж жанында особняги менен. Бул жакта природа, арчалар, бул жакта дарыя. Ушундай жерге келе турган учуруңуз келип калды. Азыр кылыңыз. Эртең эмес, үч күн эмес, воскресенье күнү эмес. Азыр кылыңыз. Семьяңызды эс алдырыңыз. Өзүңүз эс аласыз. Адамга дем бере турган эң биринчи маселе таза аба. Абадан дем алабыз. Абабыз таза болуш керек. Андан кийинкиси абага таккас нерсе бул дарыя. Тынчтыкты бере турган, жүрөгүңүздү тынчтандыра турган нерсе дарыя. Ал эми үчүнчү маселе зикир. Ушул Аллахты эстөө. Субханаллах, алхамдулиллах, акбар, ла илаха иллаллах, Мухаммад расулуллах. Алланы эскерүү. Үчөө тең бир болгон жердебиз. Таза аба, урматтуу мекендештерим. Өпкө, мына арчалар бүт өпкө да таза абаны бизге чыгарып берет. Дарыябыз мына биздин астыбызда турат. Андан кийин куштар зикир айтып турат бул жерде. Үчөө тең бир болгон жерде биз дагы зикир кылып турабыз. Аллаху акбар, ла илаха иллаллах, Мухаммад расулуллах. Сен жараткан жерлер коос. Аллахым. Башка эч нерсе дей албайбыз. Жолду улантабыз, урматтуу мекендештерим. Бизге дуа кылыңыздар. Жашооңду жаңыдан баштагың келсе, анда саякат кыл. Жаңыдан дух, жаңыдан мотивация, жаңыдан күч пайда болуп, шарга барып, жыртып салам, бардык бизнести кылып салам деген күчтү кааласаң, чындыгында саякат кыл. Саякат өзгөчө күч берет, дух берет. Мына биз аз дагы саякаттабыз, барып, бардык ишти кылабыз эми бар. Азыр өзгөчө сезгени, өзгөчө күч алдык да, адреналин алдык. Мына бул жагыбыз суу, булактар, арчалар, эми бул жактардагы бардыгы дарыя, бул жакта үй, өзгөчө кооз жер. Аллаху акбар, машалла. Жаңыдан жашоо баштагың келсе, урматтуу мекендешим, саякат кыл!